2003 жылдан бери Кыргызстанда 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү катары белгиленип келет. Майрам Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2003 жылдын 20 январындагы токтому менен өсүп келе жаткан жаш муундарды аскердик патриоттуулукка тарбиялоо, согуштун жана куралдуу күчтөрдүн ардагерлерин сыйлоого шарттарды түзүү максатында белгиленген. Бул майрамдын тарыхы Орусиянын революциячыл өткөн тарыхына негизделген. Бүгүнкү мекенде коргоочулар күнүн бүткүл Кыргыз армиясы жана анын ичинен Ош шаарындагы боорукердик үй интернаты да кызуу белгилеп жатат. Андагы карыяларга жетекчилиги тарабынан түрдүү белектер тартууланды. Андан сырткары анда жашаган балдар тарабынан чакан концерттик программа уюштурулду. А я в Орле служил, да. Мен Орле шаарында радиотехникалык бөлүмдө 3 жыл ашыгы менен аскердик кызмат өтөгөм. Жыл сайын майрамды кандай айтасыз? Жашташабыз. Siz баргансызбы о кезинде армияга? Барган эмесмин. 80 жаштагы Токторбай ата советтик аскерде кызмат өтөгөн, ал кезде эстеп үшкүрүнүп алат. Союз мезгилиндеги аскердин күчү ата бабалардын эмгеги азыркы жыргалчылыктын үзүрү деп билет. Каарманыбыз жыл сайын майрамды чыдамсыздык менен күтүп, мекен деп жан берген ата бабаларыбыздын элесине Куран багыштоону адатка айландырган. А биз убакта азмаз кыйынчылык болду эле, ал убакта эми саз убагында тынчтык согуш болбосун. Согуш болгон жердегилер токтосун болсо. Рахмат абы. Азыр жыргалчылык азыр. Майрамдын жышааны катары карыяларга жана андагы балдарга ысык тамак, баштыкчыга салынган белектер тартууланды. Ал эми андагы апалар Кыргыздын чыгаан эреендери, мырзалар бар экендигин даңазалап майрамы менен куттукташты. Чтобы они сегодня поработали. Вот они работают. Сам настоящий праздник. Эң биринчиси бүгүнкү майрам салтанат болуп атканы барча барабар элге тиешелүү болсун. Экинчи ушул бизди коргоп, бизди ушунчалык даражага жеткирип, бизди ушундай жакшынакай үй бүлөбүздүн багарманы болуп, ак сакалыбыз болуп, ата болуп жүргөндөр эркектерди мен бүгүнкү майрам менен өтө кызуу куттуктайм. Иш-чаранын алкагында интернат үйүндөгү балдарга кийим-кечектер берилди. Жаш жеткинчектердин кубанычында чек жок. Балдар мекенде коргоочулардын күнүмдүк жашоосу, пайдаланган техникасы жана жүргөн жерлерин сүрөткө түшүрүшүп, карыялар үйүндөгү каарларга белек кылышты. Согушка башка боюнча танканы жана ракеталар болгон. Ракетаны чет өлкөлүктөрдөн келип ошол согуш болду деп атканда ракетаны ошондуктан тарттык. Анан болсо биз СССР боюнча жыл мындай ошо неден келгенден кийин, согуштан келгенден кийин аны жеңген үчүн жылдыз беришкен. Ошол себептен жылдыздарды танкада да ошо танка менен көчү не кылып, танкада көп жардам берген бизге. Ошол себептен ошону тартты. Анан буларды карыялардын үйүнө да алайлайбыз. Эмнеби башкалар? Жок, эмес. Аталган самалык мырзалар карыялар үчүн боорукердик үй интернатынын жетекчиси тарабынан уюштурулган. Боорукердик үйүндө 27 карыя жана 30 жаш өспүрүмдөр менен толукталган. 3 этаждуу имарат 60 карыяга ылайыкталган. 60 карыяга ылайыкталган. Аябай шарттары жакшы, лифттери менен биринчи этаждагы стандартный ашканалары, даже конференция залдары, мына азыр көрдүңүздөр го, мындай условия жоктугунан балдар кирип алып куттуктаганда жана коридорго тыгылып калып атат. Ал жерде чоң залыбыз болот. Анан алдыда пландар ошондой. Боорукердик үй интернаты 2004 жылы ачылган. Эскилиги жеткен имараттын абалы канааттандырарлык деле эмес. Айрым учурларда бөлмөлөр да жетпей калат. Бул көйгөйлөрдү алдын алуу үчүн ушул жылдын күз айларына 60 орундуу 3 кабаттан турган имарат салынып жатат. Ал атайын карыялар менен балдар үчүн. Алдыда пландар ишке ашса заманбап стилде жыйындар залы менен шарттар учурдагыдан да жакшырат. Эртөштүк Нурбек уулу, Адилбек Абдакимов, Ош Пирим жаңылыктары.